Menen ушул чыгарда бисмиллах таваккалту алаллах ва ла хавла ва ла куввата илля биллах деп айтың, анткени ушул дуаны айтканда өзү Аллах өзү жооп берет. Аллах өзү жооп берет. Ушул дуаны айтканда болду, жолуң шыдыр болду, кырсыктан сакталдың, бара турган жериң аман эсен жетесиң, ишиң оңолду деп Аллах өзү жооп берет деп атат. Ушул дуаны бир жолу айтыш менен эч ким тийбейт, эч нерсе тийбейт. Россияда, Москвада Доран деген бир байке аябай тарсылдап сүйлөгөн байке экен. Сиздин ушу сабагыңызды угуп, ушу дуаны үй бүлөбүз менен жаттадык дейт. Кыздар эми орусча окуп калган. Күнүгө эшиктин туткасын кармаганда бисмиллахир-рахманир-рахим деп турганда хор бисмиллах таваккалту алаллах деп 3-4 жолу айтып чыгып кетишет экен да. Анан баарыбыз айтабыз дейт. Анан мен бир күн ишке кетип бартып, кышта тайгаларым жыгылып саным сынып калды дейт. Мен больницага жаттым деп путум асылып турат дейт. Кызым дейт. Палатага киргенде ассаламу алейкум, баа дуаны айттың беле дейт. Кара, ушунчалык ишеним менен жашайт. Чындап айтканда ошондо ошол кызым айтканда жаткан жеринде колум менен көзүм бекитип алып ыйладым дейт. Кызым, чындап айтайынбы? Айткан эмес элем. Деди дейт. Айткан эмес элем деп ошол жерде ыйлады отуруп алып. Көпчүлүк элдин алдында сабакта айтып алып ошо ыйлады. Ошол себептен шайтандан, жинден коргонуучу дуаларды пайгамбарыбыз айткан, аят алкасында окуң, азыркы мен айткан дуаларды окуң. Иншаллах сизге ишиңиз Аллах бейгилик берсин.